Кайрылбаңыздар, ардактуу айымдар жана мырзалар, ардактуу Кеймус каналынын жалпы көрүүчүлөрү. Кайрадан ушул кечте сиздер менен түз эфирде көрүшүп турганыбызга чексиз кубанып турган учурубуз. Барыңыздарга салам айталы. Алдыңкы 60 мүнөт аралыгында сиздерге сонун музыкалык чыгармалар жана ошондой эле эң сонун жылдыздуу конокторубуз келип калды. Мына ошо менен маек курууга сиздер да кошулсаңыздар болот. Биздин координаттарды сиздер жакшы билесиздер болуш керек. 97 50 05 түз байланышын телефон иштеп жаткан учур. Андан сырткары билдирүү жазып отурсаңыздар болот. Ушул эле номер 0706 коду менен. Атар таңдын батар кечи бар экен. Мына ушинтип кеч кирди, кечтин калган бөлүгүн жакшы маанайда өткөрүүнү каалап турган болсоңуздар, анда сөзсүз түрдө биздин катарга кошулушуңуздар керек, ардактуу телекөрүүчүлөр. Аны эмесе сиздерди көпкө көтүрбөйм. Бүгүнкү келген коногубузду тааныштырып өтөлү. Азыркы учурда Кыргыз эстрадасына жаңыдан кадам таштап, мыкты ырлардын аткаруучусу болуп аткан жеке ырчы Ильич Бейшембеков. Кош келдиңиз. Эл журт менен амандашып алыңыз. Саламатсыздар кыз элим, кандайсыздар? Амансыздарбы дегендей. Ооба, мына ушундай учурашуудан кийин биз баштадык, ардактуу телекөрүүчүлөр. Биздин катарга кошулуп, сиздерде кандайдыр бир кызыктуу суроолор пайда боло турган болсо, же болбосо көптөн бери бизге мына ушундай суроолорду берем деп даярдап жүргөн болсоңуздар, анда бул мүмкүнчүлүк сиздер үчүн. Анда эмесе биз бүгүнкү программабызды ачып алуу үчүн музыкалык чыгарма менен баштайлы. Тактап айтканда, Ильич Бейшембековдун аткаруусунда болсун бул чыгарма барыңыздар үчүн. Сонун татына ашыгамын алдана, айдан түшкөн периби билбедим. Айтчы мага эмнең улук сүйүүдүндө, эмнең тунук. Айтчы мага эмнең улук, эмнең тунук. Armanım kör, armanım kör.
Ильич Бейшенбековдун аткаруусунда Арманым көп деген чыгарма болду. Арманым көп деп бул ырларда жана клиптерде кала берсин дейли, жашоодо дайыма ааламда сүйүү орун алып турсун. Деги эле эмне үчүн Арманым көп деген чыгарма жана бул клип туурасында кененирээк айтып берсеңиз. Бул чыгарма чыгышына 2 жыл ичинде чыкты. Иштеп жазып, он иштеп. Убагында ошол мезгилде ушундай бир сүйүүгө кабылгам. Ошондо жүрөктөн чыккандар болчу да. Аранжировкасын келтирип, бирде кээде жагат, жакпай калат, кайра жаздырып, үн жаздырып. Клиптин идеясы ушундай болчу да. Кафеде музыка сүйлөшүп аткан кызым бир жигит менен келип калат, бирок мен ырдайт экенин билбейт да. Анан мен баягы музыкантмын да. Чыгып ошондо ырдагам да. Демек, бул жашоодо болгон окуя. Жашоодо болгон окуя да. Ошол мен көрүп калып, ошол өзүн жоготуп дегендей. Мен жанагы колум жуп аткан жеримен келгенин көргөм да. Ошол келип чыгып аткан жерим ким болсо ошондой кылып алганбыз да. Ырдын өзүнүн тарыхындай кылыпчы. Чынындыгы жашоодо да ушинтип анан берки жигити кетип калдыбы? Бул жерде жигити да кетип калды, кыз да өзү менен кетти, ышылса. Түшүнүктүү. Демек, бул жашоодон алынган сөз болуну сизге таандык, Сөз болуну мага таандык. Түшүнүктүү. Ал эми клип эң сонун деңгээлде тартылган экен. Бул клипти кайсыл жактардан тарттыңыздар дегендей жана бул идея туурасында айтып өтсөңүз. Идеясы түшүнүктүү болду, жашоодон алыныптыр. Деги эле тартылыш жолдору дегендей. Тартылыш жолдору B2 Production менен Алмаз Кудайкулов белгилүү клипмейкер тартты. Анан бул идеяны, бул постановканы коюп, клипти жакшы алып элге чыккан бул белгилүү актер Болотбек Тилек тарткан режиссер болуп. Ошол клип Бишкек шаарынан тартылды. Музыканын историясы ушундай чагылдырдып, кичине мындай качественныйраак болсун, элитныйраак болсун деп жаш ойноп атпайбы? Жаштардын баары ушундай багытка кетип атат. Жолуккан жерден жолугушуулар ушундай болуп дегендей. Көп эле кичине ырчылар бар, ырдап кала атышпайбы ошондо. Ошол ырчы ырдап аткан кезим ушул жерден чагылдырганбыз да. Түшүнүктүү. Ал эми бул учурга чейин ошол Ильич деген ат менен эле жалгызымсың деген жакшы бир ыр чыкты эле. Асыл бир учурдарда уюлдук телефондо көбүрөөк угуп калдык элек. 2008 жылдары. Демек, ошол жылдардан бери эмне үчүн кайрадан сахнага келип ырдап чыккан жоксуз? Асыл зат эң алгачкы ырым болчу. Алга жүрөктөн чыккан ыр болчу, сүйүү менен баары. Мен акын эмесмин, огончу эмесмин, бирок жүрөктөн чыккан нерсе. Жашоодо болгон нерселерди айтып чыгасыз. Анан кийин өзүмө болгон таандыкчы, сезип аткан нерсем. Анан кийин жазгам. Жазганда эле турмушка байланыштуу ден соолук болбой, жүрөктүн операция болгон. 5 жыл режимде жат деп чечимечти. Жаттым, антимин 7 жыл өтүп кетти. Кудай ушу баары жакшы, Аллага шүгүр дейли. Ден соолук болсун главное. Мына эми кайра баштаган жылдарыбыз ушул. Жакшы экен. Анда ийгиликтүү болсун дейли баштаган кадамыңыз. Анан азыркы учурларда дагы пландарыңыз көп болсо керек, себеби дегенде жаңы аттанып аткан ырчылар сөзсүз түрдө алдыга арканды алысыраак ыргытып пландар түзүшөт эмес. Пландарыңыз туурасында айтып өтсөңүз. Бир эле ырчылык жаатында эмес, кино жагына алып кетип атабыз. Ал жерде мен иштебейм, B2 Production. Ошол компаниясы менен иштешебиз. Ошол компаниянын эмгеги менен чыгып атам. Фильм тартып аткан болчубуз. Ошол жакта да башка каарман ойноп атабыз. Болотбек Тилек актер экөөбүз. Кыргыздын патриотический фильмдердин бири. Буюрса жакын арада көрүп каласыздар. Эми айта берген эмне? Аны элге кылып турган көрсөтүш керек. Буюрса жаңылыктар ушулар. Түшүнүктүү. Бул жакта болсо билдирүүлөр келген. Салам дейт. Илишбек, мен сенин байкең айылдагы дейт. Иличбек деген окшойт, Айылда бир байкең жазган экен, бирок аты жөнүн жазбаптыр. Байкең болсо да салам болсун. Ооба. Салам, кийинки ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Байке бизге арнап жакшы ырдап берип коюңузчу деп сурамтыр. Алдыңкы мүнөттөрдө ырдатабыз, сөз түрдө. Кийинкиси саламатсызбы дейт. Кийинки саламатсызбы Илич байке, жакшы ырдайсыз, сизге ийгилик. Кайсы жылкы болосуз, жубайыңыз барбы деп Айжана деген көрчүбүздөн келген экен. Анан менин сиңдиме Шоолага салам жолдоп коюңуздарчы, суранам дейт. Шоолага салам, ысык салам болсун. Күзгү салам болсун дейли. Үй бүлө жөнүндө суроо болду беле? Ооба. Үй бүлөңүз барбы деп сурам. Өзүм үй бүлөм жөнүндө көп айта бербейм, бирок айтып коеюн, баары жакшы, баары жакшы. Жыргалап чыгат, жашашат. Сонун бар деп коеюн. Ошол көп айткым келбейт. Негизи чыгармачылык болгондон чыгармачылык жөнүндө сүйлөшөбүз. Ойлойм.
Түшүнүктүү. Мына ушундай сырдуу жигитке адак телекөрүүчүлөр сырын ачуу үчүн сиздер мындай мыкты суроо беришиңиздер керек экен. Мен сиздерди күтөм. 0706 97 50 05 түз байланыштын телефону иштеп жаткан учур. Билдирүүлөрдү узатыңыздар. Мына ушул сааттын аягына чейин биз жакшы маектин үстүндө бололу. Негизи мен кишинин атын билгенче бир кишинин сырын бил деп коет экен. Биз сырларды ачууга болгон күч аракетти жумшайбыз. Жана байланышка келсеңиздер болот 97 50 05. Бул дагы болсо 0312 коду менен. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздерден келген билдирүүлөр эң мыкты, оригиналдуу, кызыктуу боло турган болсо эфирден жаңыртам. Эгерде күнүмдүк жашоодо колдонуп жүргөн суроолор болсо, анда эфирден жаңы байкашы мүмкүн. Ошондуктан мыктыларды гана жиберсеңиздер болот. Алардын катарындагыларды мындай бир куплет ырдап бере аласызбы? Мен сизден аябай суранам деп аягы 50 менен бүткөн абонентке. Ырдайбыз. Ырдай берели. Макул, ырдаса ырдайлы. Жакын арада 2 айдан кечиресиздер. 2 жумада чыгып калат, буюрса бир клип жаңыр. Ошону ырдап берейин. Туш алган махабатка багынам, туңгуюк сезимге кармалам. Асайын сүйүм күчөп арубак, ардагым сага тартылам. Колуңду кармайын, сүйөм деп айтайын, мезгилсиз жаап жаткан жамгырдай. Sen mağa keriksin, sezimimde beliksin, sүйөм деп айтчы мага. Sen mağa keriksin, sen деп жашап келем мен, жүрөгүм арлым сага. Азырмасыз, Кудай буйруса алдыңкы күндөрдө мыкты ыр чыгат го деп ойлойбуз. Анан бул жакта болсо мындай билдирүү келиптир. Салам, кандайсыңар дейт, сиз кайсыл жерден болосуз дейт. Түпкү тегим Нарын. Нарынын колун алам. Чоңой өскөн жерим Беловодский. Ошондо чоңой өскөм. Нарындыкмын деп да айтпайм, Чүйлүктүн да айтпайм, ошолса Кыргызстандыкмын да. Эң башкысы. Жакшы, бул жакта болсо кийинки билдирүүнү жаңыртып койсок, саламатсыздарбы, ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Жакшылардан ырдап берип койсоңуздар дептир. Жаңы эле ырдап өттү ардактуу телекөрүүчү. Жакшы ырдайт экенсиз, сизге чоң рахмат, ийгилик. Билей аласызбы деп суроо бериптир. Абдан сонун билейм да. Кантип эле адам билей. Бизге чакырыңыз биринчи дебейсизби? Бизге чакыргыла биринчи. Түшүнүктүү. Анда эмесе мен өзүмдүн суроолорума бере турган болсом, деги эле азыркы учурда Кыргыз эстрадасынын ырчыларыбыз көп келип атат дегендей, баягы билимдүүсү дагы бар, жөн гана өзү каалап ырдап жүргөн ырчыларыбыз дагы бар. Деги эле сиздин билимиңиз мага кызык болуп атат. Көбүшүүгө чейин музыкалык билимиңиз бар беле? Же жөн гана ырды сүйгөнүңүз үчүн ырдап жүрөсүз? Эсимде ушул нерсени 3 жашыман баштагам. Индийскинен көп көрчүбүз. Семьябыз менен ошол кезде жана Джимми Пойду ырдап жүргөн школдо музыкальный кружокторго катышып, окууну бүтүп, кыял менен эле искусство университетине тапшырганбыз. Хоровой дирижерийни окудум. Ошол анан билим жактан баары жакшы эле. Анан баары жана ырчылардын айткан болсо чыгармачылыкка биринчи желание болуш керек да, биринчи калуу тилекчи. Калуу болуш керек. Анан экинчисинен ошол элге таанылууну каалайт баары тең элечи. Ал дагы бар, анда туура деш керек. Үчүнчүдөн чыгармачылык менен кыргыз элин таанытуу. Бул максат да. Бул үч нерсени бирдей алса деле муну бөлүп чыгарганын кереги жок болуш керек. Анан ырдай алган, ырдай албаган, анан мейли өзү баалайт. Главное эмгек кыла бериш керек да. Эл өз тандап таза болот. Ким жакшы, ким эмес экен. Ал эми азыркы учурда ошол сиз ырдап аткан ырларды тандоодо сизге ким жардам берип атат? Же ырларды өзүңүз гана чыгарып, автордун гана аткаруусунда болобу? Асанкалы Керимбаевдин ырларын ырдагым келет буюрса. Эми бул жаңы баштап атпайсызбы азыр? Келечекте кыргыз ырларын, эски ырлардын абдан жагат мага эски ырлар дагы. Асанкалы Керимбаевдин ырларын ырдагым келет. Түгөлбай Казаковдун ырларын ырдагым келет. Абдан баалайм да. Кыргыздын классикасын көрөк жакыныракмын. Ушул нерсени багыткан этким келет да. Кийинки билдирүү, саламатсызбы Илич байке, чыгармачылыгыңызга ийгилик каалайм. Өнүңүз абдан жакты. Сиз үчүн жашоонун маңызы эмнеде? Алина деген көпчүлүк жазган экен. Жашоонун маңызы жашоодо жөн гана адам болуп жашаш керек. Адамды жашоого жаратканда, значит адам жашоого келгенде жашаш керек. Ошол мен жашаган жакшы көрөм деген. Жашоонун маңызы ошол. Адам күнү-күнгө
күнөмгө дем алганы бул жашап атканы ушул бул бакыт да. Түшүнүктүү. Биз болсо сапарыбызды алга карай улай берели, Удай Сактайгөр. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бизде менин суроомдон сырткары дагы биздин көрүүчүлөрдүн атайын видео суроо бар экен. Мына ошол видео суроого азыр назар салып алалы. Андан кийин биз жооп беребиз. Илиш, саламатсызбы? Эмнеге сахнадан жок болуп кеттиңиз? Сизге чоң рахмат, ардактуу телекөрүүчү, сонун сурооңуз экен, жана үнүңүз да сонун экен. Эми жооп. Ушуну кылып жооп бербейсиз да. Ошол жана абдан жакты ушул суроо. Чыныбыз көптөн бери да жооп бергим келип жүрөт да ушул суроолоргочу. Ушул суроо үчүн негизи кайрадан аттандым да. Баягы асыл зат мен башында аракет кылбадым элечи. Айттым жана жүрөктүн операция болуп калып, кичине ден соолукка байланыштуу болду, ал нерсе убактынан кетти. Эми буюрса карындашым жалаң эле эңкири сагарына алсам, бир карындашым деген чыгармалар. Эң сонун суроо болду окшойт жана аябай толкунданып берген окшойт. Кийинки билдирүү мындай экен: баракелде Илич, үнүң керемет экен, ишиңе ийгилик, өзүңө ден соолук деп Нур Султан деген көрүүчүбүз жиберген экен. Султандан көрүүчүгө салам деп коеюн. Анан мындай ушул эле Нур Султандан билдирүү келген: кандай Илич, Экма кафесин билесиңби? Мен Махабаттын иниси болом дейт. Таныдыңыз окшойт. Таныдым. Кийинкиси салам кейимиз Аяна Касымованын сүрөтүнө деген ырым берип койгулачы деген экен. Эгерде бул саатта дешип ала турган болсок, сөз түрдө коюп берели ардактуу телекөрүүчү. Ал эми кийинки суроо мындай: азыркы ырчыларда мисалы дегенде көбүнчө улуу мундагы инсандар, ырчыларыбыз айтып калышат, жаш ырчылар ырдап чыгып атканда ушул репертуар тактап айтканда ырды тандоодо жаңылышат депчи. Сиздин оюңузчу кандай? Эң туура нерсе бул негизи. Эң башкысы ырда. Онур жастырасыңбы, 5 жастырасыңбы, бир жакшы жастырсаң, ошол нерсе оонуп тура келсе, өзүң негизи табитиңе тура келсе ошолор ырдап жатсаң жакшы. Анан кийин кээде туура эмес тандоо болуп кетет, негизи адам пенде да жаңылышат. Ошол тандоодон да болот. Бул нерсе туура тандаш керек да ырдачы. Туура тандап, улуу муундан композиторлор менен кеңешип, акындар менен кеңешип, буягын кандай кылсак болот, бүт жарын иштеш керек да баары. Чыгармачылыкка шашкан керек жок. Чыгармачылык өзүнүн убагы менен да. Ого менен келет да. Анан ар бир тигини туурап да керек жок, муну туурап да керек жок. Ар кимдин өзүнүн буйрмандары болот дегендей. Түшүнүктүү. Ал эми азыркы учурда көбүнчө ырчыларыбыз эле ушул продюсер менен же болбосо менеджерлер менен иштешип, анан ушул сахнанын ачуусунда татуусунда бирге тартып атат дегендей. Сизде продюсер барбы? Ооба. Биз да команда болуп иштейбиз. Бул жака келип отурган жеке эле менин эмгегим эмес. Биринчиден продюсерибиз бар. Айнура Самаркуловна деген. Чыгармачылыктан мурда катышпаган киши, бирок юстиция жагынан адвокат болгон эже да. Ошол продюсер да болуп, мага адвокат да болуп берет дегендей. Анан чыгармачылыктан чуркап менин таланттарым элге жеткизген да кол керек да. Кол узарыш керек. Ошон үчүн менеджерибиз бар. Жана Бидва продакшн ошол Айнур эжеге тиешелүү болуп, биздин эме болот. Анан кийин ошол Болотбек Тилек главный режиссер, менеджер дагы ошол актер да. Клиптерим ошол иштейт дегендей. Форманы стилдин болсо Айнур эже бүт баарын кылып беришет. Акындан болсо болот Акбар Кубанычбеков, акын бар, ушуларды көрсөтүшкөн. Композитор болсо булардыкы оон өзүмө таандык Мирлан Абдраев агам болот, байкем болот. Ошол байке иштеп берген. Өзүнчө живой инструмент да кошконбуз. Денис Колючий деген. Ошол ойноп берген. Буюрса эми элге жаккан убабыз да кийин. Түшүнүктүү. Ал эми өзүңүздү элестете аласызбы, продюсери жок ырдаганыңызды? Продюсери жок ырдаган элестете алам. Ошол мурда продюсер жок эле асыл зат менен баштаган болчумун. Анан бирок
Берек да. Жалгыз адам, эки адам көп болсо анан жакшы дегендей. Ошол чыныгы баягы эме болот да, жүрөктөн таза болсочу. Таза иштесек болсо бул асман бийик болот го деп ойлойм. Эми сиз чыгармачылыктан сырткары дагы эмне иш менен алектеңиз? Же бир гана ушул чыгармачылыктын жолуна бирөөдө түштүңүзбү? Чыгармачылык жолуна мен өзүмдүн бул кесибим, жеке ырчы эмес, актер катарында, анан продюсер катарында кино иштешем. Азыр жаңы жана кыргыз элине керектүү нерсе тартып атабыз. Бул Баткен окуясы, Зардалда болгон окуя. Бизден кийинки көп жаш муундар, азыркы 10 жаштагы балдар көптөр билбейт да. Ошол биздин ошол убакта карапайым элдин балдары келбей калган да, ал согуштанчы. Зардал ошону биз элге жеткирели, бизде ушундай болгон. Анан быйыл Баткен ардагерлерине 15 жыл болуп атыптыр. Ошого Болотбек экөөбүз, режиссер экөөбүз кеңешип, сценарий жазып экөөбүз чогуу. Анан ушул эмени иштешип атабыз. Айнура Самаловкова ушул нерсени көтөрүп берип атат бизге. Ошол бир команда болуп. Түшүнүктүү. Демек, ырчылыктан сырткары бир гана ырчылык менен эмес, актерлук жактан дагы продюсерлик кылып, сценарий жазып, кино жаатында да алектенип аткан экенсиз. Алдыңкы күндөрдө деги эле сиздин көз карашыңызда кыргыз элине дагы кандай кино жетишпей турат? Мисалы дегенде, азыркы учурда камера кармагандын баары эле режиссер болуп калды дегенде кино. Мисалы үчүн эме болуп атпайбы? Касса иштегендер да бар. Комедия жаатын иштегендер бар, жакшы чыгып атат. Мен жамандабайм, ийгилик каалайм. Аткарып аткан эмелерге. Анткени канча көп болгон сайын биздин кинематография өсүп атат да. Биздин багытыбыз эмне? Биз коммерция жагында эмес, Кудайга шүгүр, өзүбүз каржылайбыз. Политика аралашпайбыз дегендей. Зардалы фильм биз ушул просто ошол бизде кыргыз элинде ушул жетишпей атат. Биз эч мисалы үчүн Курманжандатка тартылды абдан соңунда элдин баарына жакты. Ушундай патриоттук нерсе мамлекет колдоп, көп бюджет болуш, бизде көптөгөн эмелер бар. Шабдан Баатыр бар, Эртүшүктөр тартса болот, Жомок тартса болот, өз Жомокту санжыралар ошолор менен иштесек, биздин багыт ошондой да, бир гана мындай колорит, анан элге биздин өзүбүздүн окура өзүбүздүн эмес тартып, тарыхта болгон нерселерди билгизүү да. Түшүнүктүү. Салам Кеймус, Ильич Байке үй бүлөңүз жөнүндө айтып берсеңиз дейт. Тилекке каршы үй бүлө жөнүндө айтылбайт деген сөз чыккан. Салам Кеймус, Шиңерге ийгилик, калуу менен биргеликте студенттерге арналган ырларыңардан берип койгулачы. Сураныч Кыргыз Улуттук университетинин жалпы студенттерине салам айтам. Алдын ала рахмат деп Жумашев Нурсултан жиберген экен. Кийинки билдирүү менин эжеке Майрамкүл эжемдин туулган күнү менен куттуктап коюңузчу Айпер эже деген экен. Майрамкүл эжени туулган күнү менен куттуктап коелу. Туулган күнүңүз куттуу болсун. Бүгүнкү күндүн эсебинен ким өздүк майрамын белгилеп жаткан болсо, туулган күнүңүздөр куттуу болсун дейли дагы, жана сизден да каалоо тилек. Жалпы кыргыз элине тынчтык болсун. Эң башкысы тынчтык болсун. Биздин кыргыз элибиз эч качан азайбасын, көбөйсүн дегенде ден соолук болсун, оорубаңыздар. Бейкучулук болсун, үйүңүздөр ар дайым жылуулуктуу болсун. Анан сиздерге да рахмат. Азыр биз маекти улантабыз, ардактуу теле көрүүчүлөр. Бизде бир сонун музыкалык чыгарма орун алганы турат барыңыздар үчүн. Андан кийин сөз түрдө көрүшөбүз. Сиздер тараптан биз мыкты суроолорду күтүп аткан учурубуз. Номерди дагы бир жолу кайталайм: 975005. Бул түз байланыштын телефону. Андан сырткары бизде эң сонун билдирүүлөр жазып отурсаңыздар болот. Ушул эле номер 0706 коду менен. Анда бул чыгарма сиздер үчүн орун алсын, андан кийин көрүшөбүз.
Сагынган жакшы, эгерде сагынарың бар болсо деген жакшы сөз бар эмеспи? Чынында ушул ойлоп турган сагынган адамыбыз бар болсун. Сен ойлосом деген чыгарма бул Анжеликанын аткаруусунда болду. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз болсо кефир программасын улантабыз. Сиздер тараптан мыкты маанайды биз да күтүп турган учурубуз. Мага жардам берсеңиздер болот. Мыкты суроолорду күтүп аткам сиздерден келип атат. Бирок тилекке каршы бир аз окшош суроолор болот. Ардактуу телекөрүүчүлөр, келиңиздер, оригиналдуу суроолорду күтүп атам. 975005 түз байланыштын телефону жана ошол эле номер 706 коду менен WhatsApp аркылуу билдирүү жазсаңыздар болот. Ага чейин бу жакта болсо билдирүүлөр келген, аларды жаңыртып койсом. Салам Кимус, шеңер ийгилик, калоо менен биргеликте дейт. Сиздерге жана Илич Байкеге чоң салам жолдойм. Илич Байке, үй бүлөңүздү айтып бериңизчи. Кайрадан үй бүлө жөнүндө суроо чат. Үй бүлөм жакшы, жатат, сонун, үй жылуу, Урса көңүл алып койдук дегендей. Ал туурасында баары маалым, бирок баягы сизди үй бүлөлүү деген суроону берип атат көрүүчүлөрүбүз. Ошону эч эметким келбейт. Өзүмдүн эмемдечи. Өзүмө ушундай адам өзүнүн характери болот го, ошондой эмен бар да мендечи. Түшүнүктүү, Азаматтын келин келгенский деген ырын коюп берип койгулачы, көптөн көп суранам, алдын ала рахмат деген экен. Алдыңкы мүнөттөрдө эгерде убакыт болсо коюп берели. Саламатсыздарбы дейт, Таштан Эрматов атындагы Муспеттин МБ21 группасына салам деген экен. Бизден да салам айтып коелу. Салам Кимус, шеңерге ийгилик, чоң ийгилик. Илич Байке, сиз үчүн Кыргызстан деген эмне жана бакыт деген эмне дейт. Кыргызстан сиз үчүн эмне? Кыргызстан деген бул мекен да. Мекенин бар, бул эң сонун бакыт да. Бул биздин өзүбүздүкү да, кыргыздыкы да. Кыргыздын жыты. Ошон үчүн биз кыргызбыз, Кыргызстан эми айтып бүткөнгө да сөз жетпейт да булчу. Анткени мекениң болгон оңой сон. Ала кандай болсок дагы биримдикте бол дейт, ошон үчүн мекениң болгонсо канча деген улуттар бар, мекен жок. Биздин мамлекетте жашагандар да бар. Ошон үчүн Кыргызстан бул жакшы да, биздин мекенибиз бар. Кыргызстан биздики дегендей. Келечеги кең болсун. Бакыт бул айткандай эле адамдын жашап аткан өзү бакыт да. Ден соолук болсо бакыт дегендей бар. Ата-энең бар, бакыт. Ошол. Сүйсөң да бакыттуу болбосуң дегендей. Күлсөң да бактылуу болбосуң. Кыргызстанда жашаган негизи өзү бактылуу болот деп коёюн. Баягы жакшы сөз бар эмеспи? Адамдын улуулугун бою аныктабагандай эле элдин улуулугун саны аныктабайт экен. Ушундай кичинекей өлкө болсок дагы бизде мына ушундай таланттуулар көп. Бизде мыкты адамдар бар. Демек, биз Кыргызстандын жараныбыз, биз бактылуубуз, ардактуу телекөрүүчүлөр. Сиздер тараптан эң мыкты суроолор келип чыгып атат, тилекке каршы, бирок баягы диний суроолор да болуп калышы мүмкүн, жана саясатка аралашканда суроолор болуп атат, тилекке каршы аларды жаңырта албайм. Сизди урматтайм жана сыйлайм, ишиңизге албан ийгиликтерди каалайм деп Нурсултан кайрабаштан сизге жакшы билдирүүлөрдү жазып атат. Нурсултанга да ийгилик каалайм. Нурсултан менен жакшы тааныш окшойсуздар, Нурсултан каяктан болду экен, көп го негизи Нурсултан, үйүндө бар, бөлүмдө бар. Жогоруда сиз тааныдым деп калбадыңыз беле ошол жигит? Экма дегенден, Нурсултан иним болот. Ошол асыл зат чыккан мезгилдерде ошол иним көп болчу да. Биринчи ирим чыккан кезде. Ошон үчүн ба көп жылдан бери жоголуп кетип, бүгүн телевизордон көрүп аткан абдан сүйүнүп, булам толкунуп, сага терең ыраазымын. Эми сиз баягы ырларды ырдеп атканда көбүрөөк эмнесине маани бересиз? Сөздүн маанисине, мисалы азыркы учурда көп ырчыларыбыз биринчи обон жазып алып анан ага сөз чыгарышат эмеспи? Сиз буга кандай карайсыз? Деги эле биринчи сөз жазылышы керекпи, андан кийин обон жаралышы керек да? Меники экөө тең бир чыгат да, ушуга таң калам да, экөө тең бир чыгат. Ал үчүн акылзат жазганда деле ушумен кыңылдап бараткан сөздөр кошулуп кетип, анан кийин общий эмесин негизги каркасын түзүп алабыз да. Өзүм түзүп алам дейчи менчи. Ошол сөздөр ошо менен жазып эле анан кийин экинчи, анан 2 ай өтүп кетет. Кээде ойлонуп кетесиң, ойлонуп кеткенден ошолорго кайрылып келип, анан кыңылдап ошентип жазылат да меники. Анан кийин билбейм, кээ бирлер эми ар кандай болуп калат да. Кээ бирөөнүн сөзү жагып калат да, кээ бир акын сөзү жагып калат. Анан ага обон издейт. Обон издеп, көп акындарга обончуларга барасың, аранжировкага барасың, ушундай деп. Андан эле жакшы чыгып калышы мүмкүн да. Бирок мен өзүмдүкү ушундай да, пока. Анан буюрса андай да болуп калышы мүмкүн менде. Андай кылбайм деп айткандан алысың. Биринчи обон жаратып алган сөз түшүргөнгө. Ал эми азыркы мисалы Кыргызстанда жакшы наамдар бар, маданияттын мыкты кызматкери,
Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, эл артисти деген жакшы наамдар бар. Ушул наамдарды алуу үчүн максат коюп атасызбы, же болбосо бул наамдарды албай эле дасы болобу? Болсо негизи жок жаман болсо жакшы да. Эң башкысы анан маданиятка эмгегиң сиңсе, элге эсли кыргыз элине жакса буюрса. Кызматыбыз өтсө, анан кийинки эл балайт да 1-2 жылдан кийин 5-6 канча жыл болобу болсо. Анан балап маданият кызматы берсе алып коебуз. Бербесе таарынбайбыз дегенде, дагырдай беребиз дегенде. Анан эмгек сиңирген артист эми ал жашай береличи, чейин көп бар го. Ошол главный келечек болсун, ал нерселер үчүн баары негизи кыргыз элине биздин кызмат кылганыбыз болсун эң башкысы. Түшүнүктүү. Азыр маекти улантабыз, бир аздан соң ардактуу телекөрүүчүлөр, азыр жарнамалык турмук бар экен, анан сөз түрдө көрүшөбүз. Биз болсо сапарыбызды ала карай улайбыз, ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздерден келген билдирүүлөргө назар салсак. Саламатсызбы, Илич байге, сиздин атыңызды ким койгон дейт, аяк 67 менен бүткөн абонент. Мени жарык түйүнө алып келген апам койгон менин атымды. Мен төрлөгөнгө көп эме болуп тур да. Талаш болуп тур да. Нурдөлөт коебуз, талант коебуз, Бактыбек коебуз деп мага ошол мезгилде турмушка чыгып келип Ташкентке бараттыр. Ташкентке барат, поездга түшүп атса бир сулуу жигит келген го. Абдан сулуу жигит. Военный экен, анан ити менен келген окшойт. Анан аны бирөө чакырып, Илич депчи. Анан мындай карагандым, апам ошондой бир элес болуп калса керек, буюрса балам болсо да ушундай жигит болсун, тигиндей мындай анан эркек бала болсун, Илич деп коем депчи. Анан баары тең үйдөн чогулушат, туугандарым баары менин төрөлгөн чогулушуп. Анан баары тең эме кагаздарды эме табып, ортого салышат. Баары теңчи, бирден-бирденчи. Анан мага көзүн жумуп келип алып, өзү да салган да Илич деп жазыпчы, анан мен салып алса Илич экен да. Анан еще дагы бир себеби 23-февралда төрөлгөм да. Ошого байланыштуу дагы Илич деп ошол ойдон калып. Жакшы экен. Ал эми Илич деген сөз Иличбек деген эмнени атым. билдирет? Эмнени билдирет? Илич деген ат эми апамдын жанагы калоосу менен болот да. Жок, мисалы ар бир аттын бул негизи аттын чечилиши Владимир Ильич Лениндин отчествосы деп айтышат да көптөрүчү. Эмнеге Илич деп койдуң, бул тигиндей мындай деп көп менде суроо, бирок мен апам койгон бул нерсеничи. Эми апам үйдөгүлөрдүн аты энем койгондон кийин башкача ат кылыш мага да эме эмес да. Ошон үчүн ушул да вопрос мага көп келет, эмне үчүн эме кылдыңыз, мусулмансызбы деп элечи. Албетте мусулманмын. Ошол атым просто ата энем койгон. Бул жөн эле ат. Деп жүрөктө дейт го бар. Түшүнүктүү. Кийинки билдирүү салам кеймиз. Саламатсызбы, Илич байке? Беловодскийде кайсы мектепте окудуңуз эле дейт. Беловодскийде Аррак Петровка айылында комплекс гимназияда окугам. 89-жыл. Ол 2005 жылы мектепти бүткөм. 2 жыл эрте бүткөм болчумун. 87-лерден бүткөм болчумун. Ошол мектепте окуганбыз. Жакшы, абасы салкын дегендей. Түшүнүктүү. Илич байке, талант сизге атаңыз жактан берилгенби же апаңыз жактанбы? Деги эле үй бүлөңүзгө чыгармачылыкка аралашкан адам барбы сизден башка? Алина дейт. Атамдан калган, атам эми музыка дүйнөсүндө адам деп айтпайм, бирок жан дүйнөсүнөн коңгур үнү бар да атамданчы. Коңгур үнү бар. Ырдап жүргөндө өзү мына Советтер Союзунда жүргөн менде кезинде ушуну ырдап койчу экен, жакшы мындай отурсардан. Ошо атам үйдөн эле кыңылдап калчу. Бул чыгармачылыкка алып келген себеби атам да меничи. Атамдан калган башка. Жүргөн сапатым апама окшошмун да меничи. Түшүнүктүү. Илич байке, алдыда кандай ой максаттарыңыз бар дейт? Келечекте жакшы чармаларды элге тартуулап кыргыз элине буюрса, жакшы керектүү тасмаларды жагып көрсөтүп, биздин максат ошол да. Менин жеке эле максатым дагы, биздин теменин дагы. Анан кыргыз элин алыскап чыгуу ар бир кыргызстандык атуулдун эмеси болуш керек, кыял болуш керек болчу. Менин ошондой кыялым бар. Келечекте ошол баарына ишке ашса, анан кийин анан ары бактылуулукту сурайт элем дагы. Жогорудан бери сөздөрүңүздөн байкап атам, баягы патриоттук сөздөрдү көбүрөөк сүйлөйт экенсиз, кыргыз элим деп турат экенсиз, бул жакшы.
Сизде кайсы учурда көбүрөөк патриоттук сезим ойгонот? Бир толкунданып кетебиз го бир кээ бир учурларда. Элин жерибиз азайбасын деп корком да менчи. Жерибиз азайбасын. Кыргызстанда жакшы жерлерибиз бар да, азайбасын деп ойлойм. Жаңағындай азыркы заман кыйын болуп атпайбы? Ушундай болуп кетпесин деп корком. Ошондон корком да. Тынччылык болсо депчи. Бейкучулук болсо кыргыз элинде башка эмне керек? Калган өзүбүз кыла беребиз, аны болуп кетет. Күнүмдүк жашоо өтө берет, Эмне жок, мына Кыргызстан өз немеси көтөрүп, маданият болобу, качествен болобу, бүт баарын көтөрө беребиз. Тынччылык болсун главное кыргыз элибиз. Түшүнүктүү. Ардактуу телекөрүүчүлөр, мына ушундай маектин үстүндө бизде отурган чагыбыз, сиздер да кошулсаңыздар болот. Ак жол той үзөңгүлөш бололу. 97-50-05 түз байланышын иштеп жаткан учур. Ал эми азыр болсо Мирбек Атабеков айткен биз үчүн мөл-мөлүм деп аталсын сиздер үчүн. Беттің көркі нұр менен, белдің көркі құр менен, сүйген сұлы мөл-мөлім белгілі болсын ыр менен. Екілемін қызыл гүл açılғандай мөл-мөлім, бір қарасаң жүрек от чачылғандай мөл-мөлім, маңдай чачың барғалаң жібегіндей мөл-мөлім, сенің ышқың баланына тілегіндей мөл-мөлім. Өтүндүсүң өзгөндүн күрүчүндөй мөл-мөлүм, созулганың зергердин күмүшүндөй мөл-мөлүм, майың деген жоргонон жүрүшүндөй мөл-мөлүм, гүлзар кылчы жүрөктүн агакшып жаткан жерлерим, 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 гүлзар кылчы жүрөктүн агакшып жаткан жерлерим. Sekim baskan butundan, sıydan monçok cetinden, adam koygun butundan, ayıkan bir monçok cetinden. Çınığa koygan bal bolsam, çınında yağam alınsam, çıkalma yatı oşondu, çını özüne bağınsam, çıkarıp koysam korarıp, çırağım olup çağılsam, altın olup boynuna men akbarcam olup dağılsam. Мөл-мөлүм деп аталды бул чыгарма Мирбек Атабековдун аткаруусунда. Ушул ырдан кийин суроо жаралып атат. Деги азыркы учурда ырчылар жакшы бир жолго чыгып алды, эски ырларды жаңылатып ырдоо боюнча. Сизде дагы пландар бар ушундай? Бир сай пландар бар. Төлбай Казаковдон бир ырдын ырдап чыгайын деген оюм бар, жакшы. Абдан соң азыркы жаштар жакшы деп атышат. Абдан соң ырчылар биздики. Дегенде, наоборот,
тескерисин айтканда биздин ырларды которуп атышат го дегендейчи. Бул анткени биздин эстрадан өнүккөн да бир топ койчу. Өздөрүн өздөрү көтөрүп атышат. Бул дагы үчүн сол. Ал дагы сонун эмгек да бул дагычы. Эч ким кажылбайт, баарын өздөрү жаздырышат, өздөрү чыгарат ырларды. Эскилерге жаңы көйнөк кийгизүү дегендей да болчу. Анткени эскилерге жаңылаткан кейбирөө туура карайт, кейбирөө туура карабайт. Жаңылаткан себеп дегенде бул биздин багытта эмет атпайбы, алмашып атпайбы? Биздин кийинки жаштарга, например, азыркы Мирбек Атабековдун мөлбөлүмүн аранжировкасы менен темп менен жагат деген, ошон үчүн жакшы болот да, болчу. Бул да жакшы нерсе. Түшүнүктүү. Бул жакта билдирүү келип турат, салам биринчи байлык ден соолук бар эмеспи дейт. Ооба, бар ошондой. Биринчи байлык ден соолук деген сөз бар эмеспи деген окшойсуз. Сага чын ден соолук, ишиңе ийгилик, талантыңа даңгыр жол каалайм. Арманың көп деген ыр аябай жагат деп Эльвира деген көрчүбүздөн келген экен. Чоң рахмат. Кийинкиси мындай экен: саламатсыздарбы Илич байке, Айпери эже? Илич байке чыгармачылыкка кантип келип калдыңыз? Сиздин жети атаңыз дейт. Чыгармачылыкта эң башында Нурмат экөөбүз жаңы дос болуп. Атам ошо Нурмат менен таанышып калып. Нурмат Садыров такта айтканда, э? Нурмат Садыров. Биз бала кезден жакын доспуз. Ошол Нурмат экөө жолугуп калган экөөбүз группа болуп түзүп чогуу. Ошону баштаганбыз. Трио болчу, ошондо Асылзат ошондо чогулдап чыккан мезгилдер болгон. Ошо эң башканан жети атам болсо айта берейин, э? Айта бериңиз. Бейшенбек, анда Бейшенбек, Төрөбай, Бекбай, Өзбек, Черик, Чоту, Кажен может. Кошуналарды санап койдуңуз, э? Жок. Албетте, тамаша. Аны эсе кийинки билдирүү: Илич байке, сиз ырчылыкка канчадан бери кызыгып баштадыңыз эле дейт. Аягы 26 менен бүткөн абонент. Чыгармачылыкта кайсы мен дейсиз? Качандан баштап кызыгуу башталды эле? Чыгармачылыкта ушул 11-класс бүткөндөн баштап эле башталган, абдан кызыгуу болгон. Ушул чыккым келип, бырдагым келип аябайчы. Мисалы үчүн адамдын чыгармачылык адам жан дүйнөсүнө ушундай от болот да. Адам астына чыгып ырдасаң, ушундай эс алып каласың да. Эме болчу. Ушундай сезимдер болчу абдан. Анан ошентип багыт алып жана Нурмат экөөбүз баштаганбыз эң башында чогуу. Ошол кездерде. Түшүнүктүү. Мындай суроо келген экен: салам Кеймус, Илич байке суроом дейт. Тойчу Мамыровдун Ысык көл деген ырын ырдап бери аласыңбы дейт. Тойчу Мамыров билбейт экенмин, чын айтсам. Тилекке каршы билбейт экенбиз, э? Илич байке бүгүн сиңдимдин туулган күнү менен куттуктап коебузбу? Аты Элнура дейт. Элнура туулганың кут болсун. Узун өмүр чын ден соолук каалайм. Аял затынын бийик бактысын каалайм, Асылзат. Ар дайым жолуң ачык болсун. Жолдоруң жашыл болсун дейли, ден соолукта үй бүлөң менен аман бол дейм. Кыргыздын жакшы баатыр энелерибизден бири бол кийин дагы. Ушул каалоолорго канатташ тилектерге тилектеш бололу. Ал эми кыргыз эстрадасына сиз кандай өзгөчөлүк киргизейин деген бир ойдо турасыз? Өзгөчөлүктөр айтайын десем, эми өзүмдүн өзгөчөлүгүм ушул турганым болуш керек. Өзүмдүнчү. Бирөөнү турагым келбейт, бирөөгө окшошкум келбейт. Өзүмдүн жан дүйнөмдө чыккан табит менен чыккым келет. Анан эми жаңы эле могу арманым көп менен чыгып атабыз, буюрсачы. Өзгөчөлүк кичине убакыт өткөндөн кийин көрүнөт болуш керек элге. Мен мындай болом деп турам, болбой калса дагы. Буюрса келечек алдыда өзгөчөлүк болот, жакшы өзгөчөлүктөр болот. Концерттер буюрса, буюрса кийин ылар билге жагып эметип калгандан кийин чоң концерт бергим келет мен дагычы. Жан дүйнөмдөн бергим келет концерт, албетте. Ушундай. Түшүнүктүү. Бул жакта болсо кийинки билдирүүнү жаңыртам. Илич байке, силерде канча ыр бар деген экен? Менде өзүмдүн ырларым Кудайга шүгүр. Өзүмдүн негизи жеке үйдө эмен болот да, баракчам болот да. Ошондо 25тен ашкары ырым бар өзүм. Жан дүйнөмдөн чыккан ырларданчы. Өзүңүз жараткансыз, Мен өзүм жараткан сөз ободу менен даярдылар. Күтүп атышат мени дегендей. Ыр жаратасың, ал эле кичинекей бала дейт, анда өстүрүш керек, багыш керек, чоңойтуш керек деген ошол. Биринчилерден болуп ушул арманым көптөн баштап атабыз, анан кийин дагы биздин жанагы улумун дагы ырларын ырдайбыз, анан кийин өзүм ырларына кошуп кете берет да. Түшүнүктүү.
ошентип убакыттар соңуна келип жетип атат. Убакыт гана өзүнүн максатына жетет деп коет эмеспи? Мына ошентип максатына жетти. Биздин убакыттарды алды дегендей, эми сизге кененирээк эркен микрофон берели. Биринчиден кыргыз элиме айтайын. Кыргыз элин айткандай Кыргызстаныбыз өнүгүп өссүн, өркүндөсүн. Жалпы биздин кыргыз элинин жалпы журтубары аман болсун ар дайым. Эч качан оорубаңыздар. Үйүңөрүздө мына кыш келип атат, ар дайым жылуу болсун дейин дагы. Ошол сиздерге да рахмат. Ушул өнүксүн бияктагы. Ден соолук каалайм сиздерге дагы. Чоң рахмат. Сизге чоң рахмат келип бергендигиңиз үчүн, дагы сонун чыгармаларды жаратып, кыргыз элине мыкты ырларды аткарып жүрөрүңүз дейли. Эң эскиси эл керегине жараган ырчылардан болуңуз, өлкөбүзгө таанылган эмес, өлкөбүздү таанытып туруңуз. Буйруса. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде Ильич Бейшембеков болду. Кыргыз эстрадасына жаңыдан аралашып келе жаткан мырза десек болот. Мындан ары сиздерге мыкты ырларды жаратып жүрөрмөкчү. Ал эми бул саатта сиздер менен Айпира Адамкулова кызмат кылдым. Кайрадан жакшы күндөрдө, жакшы маанайда жолугушалы. Ар бир күндү аздык деп керемет жашоого умтулуп туралы.